Бүгүнкү сааттын темасы керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо. Керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо темасына токтолуудан мурун бир экономикалык мындай юмор менен баштагым келип атат. Сатып алуучу дүкөнгө келип мындай дейт: кечээ силердин сөздөрүңөр боюнча айтканыңар боюнча накта жүндөн жасалган одеял сатып алдым эле. Ал эми үйгө барганда анда 100% пахта деген этикетканы көрдүм деп даттанды. Ал туура деп шашпастан сатуучу. Ал туура айым. Этикетка күбө куртту адаштыруу үчүн атайын тигишкен деген жоопту берген. Бул юморда керектөөчүлөрдүн укугун бузбоо же болбосо баягы керектөөчүлөрдүн рынок экономикасында укугун кимдер коргойт? Мына ушул сыяктуу көптөгөн баягы рынокко өзүнүн товарын түртүү үчүн ар кандай иш аракеттер жүргүзүлүп жатканы бизге маалым. Бул экономикалык рынок экономикасында керектөөчүлөрдү коргоодо эң негизгиси бул мамлекет өз колуна алыш керек. Мамлекет качан гана керектөөчүлөрдүн укугун коргоого чоң салым кошкондо гана бул ишке аша баштаарын бизге маалым. Америка Кошмо Штатында 1962 жылы президент тарабынан, ал мезгилде президент Кеннеди болгон, бул Конгресске кайрылуу жибергени тарыхта калган. Ал кайрылуусунда керектөөчүлөрдүн укуктары жөнүндө мыйзам долбоору камтылган. Мына ушул керектөөчүлөрдүн укуктарын коопсуздукка болгон укугу, маалыматты ошол товарлар тейлөө жөнүндө маалыматка болгон укугу, тандап алуу укугу, өз пикирин угузуу укугу, мына ушул сыяктуу укуктарды камтыган долбоор сунушталган. Ошондой эле көп өлкөлөрдө, ошонун ичинде мына Кыргызстанда да Кыргыз Республикасы өзүнүн эгемендүүлүгүн алгандан кийин 1997 жылы керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Бул мыйзам 2002 жылы парламентте депутаттарда талкууланып, алымча кошумча кылып анан негизинен бекитилген. Бул жерде кошо баса белгилей турган, бул мыйзамда соода тартибин бузуучулар үчүн дагы айып акыны көбөйтүү, ошол алынган айып акыны жергиликтүү бюджетке которуп берүү боюнча дагы камтылган. Мына ошону менен бирге эле рынок экономикасында андан тышкары бул керектөөчүлөрдүн укугун атаандаштык, рыноктогу атаандаштык бул механизм сатуучулар бири-бирине атаандашуу менен керектөөчүлөрдү өзүнө тартуу максатында алардын муктаждыктарын канааттандыруу жогорку деңгээлде канааттандыруу негизги орунда турарын биз билебиз. Ошол себептен ар бир өндүрүүчү, сатуучу өзүнүн товарын жогорку сапатта, ошондой эле эгерде кандайдыр бир кемчиликтер болуп калса, сөзсүз түрдө кечирим сурап, керектөөчүлөрдү өзүнөн чыгарбоо максатында көп иш аракеттер жүргүзүлүп жатат.
Ошондой эле биздин мына бул сүрөттө көрүп тургандай ар бир сатып алуучу өзүнүн товарына же тейлөөсүнө канааттанбаган учурда сөзсүз түрдө кайра кайтарып алуусуна же болбосо ошол өндүрүүчүлөрдүн сатуучулар аны кайра кайтарып алууга мажбур кыла турган же болбосо эгерде албай турган учурда кайрыла турган, мисалы Кыргыз Республикасынын өзүнүн мамлекеттин президенттин аппаратынын алдында уюшулган атайын бирикме ушул эмен өндүрүүчүлөрдүн эгерде керектөөчүлөрдүн укугун тебелөө максатында кандайдыр бир иш аракеттер жүргүзүлсө, ошол кардар сатып алуучу же болбосо керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо коомуна же болбосо ассоциация президенттин алдындагы атайын түзүлгөн бирикме бар. Мына ушул бирикмелер ар бир региондордо, ар бир областта, мисалы Ысык Көл областы, Жалал Абад областы мына ушундай керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо бирикмелерине кайрылуулары абзел, эгерде ушул сатуучулар же өндүрүүчүлөр аларды алдаган максатта ар кандай сапаты начар тейлөөлөр же болбосо товардын сапаттарынын начарлыгы, товарлардын сапаттары төмөн болгон учурда кайрылып ал товарды кайра алууга же болбосо ошону менен бирге эле же алмаштырып берүү же товардын акчасын кайтарып берүүгө мажбурлайт. Кайтарып берүү абзел. Мына ушул керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоодо мамлекет сөзсүз түрдө мамлекеттин бирден бир милдеттеринин бири деп биз мамлекеттин аткарган кызматтарын жөнүндө сөз кылганда айтканбыз. Мамлекет кепилдик кылып өндүрүүчүлөрдүн ошол мыйзам түрүндө кабыл алынган керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо боюнча ишти аткарууга мажбурлашы сөзсүз түрдө керек. Себеби өз пайдасын көрүү максатында өндүрүүчүлөр же болбосо сатуучулар мыйзамды бузушуна жол бербеш керек.